Валентин майрамы боюнча айтылынат. Деги эле Валентин майрам дегенде ислам шариятында майрам деген барбы? Деги эле дин аттууда майрамга орун берилеби жокпу? Же диндегилердин бардыгы капаланып, кайгыланып, ыйлап, же болбосо ушинтип эле бомба жардырып басып жүрүш керекпи, же кандай деген суроо туулат. Албетте динде майрам бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн мубарак хадистеринде инна ликулли кауmin идан ва хаза хуа идуна. Албетте ар бир коомдун, ар бир диндин, ар бир жамааттын өзүнүн майрамы бар. Мына бул майрам биздин майрам деп Курбан айт жана Оруз айттарын ишарат берген. Деги эле майрам деген эмне? Майрам деген негизинен өзүнө 3 маанини камтыйт. Биринчи мааниси мына ошол майрам жыл сайын же ай сайын кайсы бир убакытта кайталанып тура турган болуусу кажет. Эгерде кайталанбай турган өмүрүндө бир жолу болуп кала турган болсо, анда бул убакытта майрам болуудан калат, болгону кубанычтуу күндөрдүн катарына кошулат. Мисалы үчүн кайсыл бир адам бир университетте жакшы бүткөндүгүн туурасында коңшу колондор, тууган уруктарын чакырып чай бере турган болсо, бул майрам эмес, болгону үлпөт, жолдошчулук, көңүл ачуу деп эсептелет. Буга шарият тыюу салбайт. Экинчи шарты жалпы элге ортоктош болуу расмиси. Эгерде майрам бир көчөгө майрам болуп, экинчи көчөгө майрам эмес болуп, же бир үй бүлөгө гана таандык болгон учурда бул майрамда айтылынбайт. Ал эми үчүнчүсү мына ошол күнү жаркын маанай менен жүрүү милдеттүү деп саналган күн. Мына ошол жаркын маанай менен жүрүү бул ибадат деп эсептелинет. Мисалы үчүн ислам шариятында Оруз айт жана Курбан айттарда биз мусулмандар жакшы майрамда жүрүүгө милдеттүүбүз. Ал эмес кембагалдар садака сурап жүргөн, кайыр сурап жүргөндөр дагы мына ошол күнү кайырын токтотуп жакшы отурсун, үйүндө бала чакасынын кашында курсагы ток отурсун деп намазга кетип жатып садакаларды чыгарып кетебиз. Шарият бизден муну талап кылат. Мына ошондой эле Курбан айт күндөрүндө дагы курбандык союлуп, курбандык ниетинен болгон тамак аш менен кембагалдар, бардык адамдар азыктанышат. Айтор бул 2 күн майрамдай болуусу кажет. Ал эми бизге келип түшкөн, муфтиятка келип түшкөн суроолордун басымдуу көпчүлүгүндө бул Валентин майрамдын тарыхы жөнүндө сурашат. Валентин майрам кайдан келип чыккан майрам деген сөз. Бул майрам мындан 1700 жылдан ашуун убакыт мурда жарыкка келген майрам десек болот. Ошол эле убакта христианчылыктагы, насара дининдеги Иса алейхиссаламдын жолун тутунуп жүрөбүз демиш эткендердин дининдеги үлкөн майрамдардын катары таанылган. Булардын түшүнүгүндө, булардын айтуусунда кайсы бир канчык ургаачы карышкыр 2 баланы сактап калып, мына ошолорго сүйүү менен 2 баланы эмизгендиги үчүн ошол Лисиус аттуу ургаачы карышкырдын элесине арналган майрам деп айтылат. Жана Иллайсум деген Кечилканада чиркөөдө атайын ошол бир майрамдык шаана менен өткөрүлгөн ибадаттардын катарына кошулган майрам деп таанылат. Андан сырткары Рим императору Кладиус адамдарды аскерге чакырганда, адамдар аскерге баргысы келбесин, эркектер үй бүлөсүнө каралап, бала чакасына тартылып барбай койгондон бул буйрук чыгарган. Эгерде ким үйлөнгөн болсо, ага катуу тыюу салынсын деп. Бирок ошол убактагы бир поп, чиркөө кечил кызматкери Валентин аттуу кызматкер буларды жашыруун нике кыйып баштаган. Муну билип калган Кладиус бул Валентинди өлүм жазасына буйруган. Бул ошол 14-февралга туура келет. 14-февралга туура келет. Ошол күндөн баштап чиркөө мурда канчык карышкырдын урматына арналган майрамды эми өлүп кеткен ошол Валентиндин урматына багышталып келип деп аталынат. Деги эле бул бизде бир поп Валентин эмес, башка бир чоң молдо имам өтүп кетсе дагы ошол өтүп кеткен күнү майрам деп айтылынбайт. Ал эмес, балким булар майрам эмес, ошол күндү кайгыруу күн деп элестеген өздөрүнө жакшыраак болмок. Чиркөө бул кылган жоругунун туура эмес экендигин көптөгөн жылдардан кийин түшүнүп, 1969-жылы чиркөө өзү буйрук чыгарган. Бул майрам диндик адептерге, диндик жөрөлгөлөргө туура келбеген майрам болгондугу үчүн майрамдалга тыюу салынсын деп. Бирок биз ошого карабастан азыркы күнгө чейин майрамдап келе жатабыз. Жатабыз дегеним көпчүлүк адамдар. Бул ислам дининде эмес, христиан дининин өзүндө тыюу салынган, алардын өзүндө бидат туура эмес деп айтылган майрам. Ошол себептен бул майрам алардын майрамы катары таанылат.